Мындан тышкары 5 айдын ичинде реалдуу иштер аткарылды. Кыргызстандын чет мамлекеттердеги өкүлчүлүктөрүндө документтерди тариздөө үчүн консулдук кызматтын тарифтери 40-тан 80%га чейин арзандатылды. Кыргызстанга кайтуу күбөлүгүн каттоо электрондук форматта жүргүзүлөт. СФР түзүлүп, кабыл алуу учурунда жарандарга дароо берилет. Мурда буган 3 күндөн ашык убакыт кетчү, азыр ошо тез эле ала аласыздар. Чет өлкөдө жүргөн жарандар электрондук форматта Кыргызстандын мамлекеттик органдарынан социалдык, укуктук, мүнөздөгү документтерди алууга мүмкүнчүлүктөр ачылды. Мисалы, үй бүлөлүк аракетке жөндөмдүүлүгү, соттолбогондугу, салык карыздарынын жоктугу, айдоочулук күбөлүктөрү жана жогорку билим жөнүндө дипломдун аныктыгын тастыктоо, каттоодон чыгаруу баракчалары жана башкалар. Бул кагаздар арызды кабыл алуу учурунда дароо берилет. Буга чейин мөөнөтү 1 айдан бир нече айга чейин созулчу. Өкүлчүлүктөр аркылуу ID карталар берилет. Жакында айдоочулук күбөлүктү алмаштырууга арыздар кабыл алынат. Түркиянын Анталия шаарында Кыргыз Республикасынын башкы консулдугун ачуу иштелип жатат. Кудай буйруса, консулдук ачылып калат ал жака. Кыргыз жарандары көп жайгашкан жерлерде дипломатиялык жана консулдук мекемелерди кеңейтүү боюнча иштер жүрүп жатат. Ушул жерден сиздерге мекен карт жөнүндө айта кетсем, бул Кыргызстанда жаңы өндүрүштөгү өнүктүрүү, инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу, жумуш орундарын түзүү үчүн Кыргызстанга кайтып келген эмгек мигранттарыбызды укуктук калыбына келтирүү максатында жүрүп жатат. Ал үчүн атайын салыктык режим орнотулуп, эмгек мигранттарын шыктандыруучу инструменттер иштелип чыгат. Улуттук экономикага инвестиция салуусуна шарттар түзүлөт. Чет өлкөлөрдүн жарандыгын алган биздин мекендештерибиздин укуктук статусун жөнгө салууга, алардын мекенине келиши, жашоосу, билим жана медициналык кызмат алууга шарттарды түзүүгө, кайрадан Кыргыз Республикасынын жарандыгын алуу тартибин жеңилдетүүгө өзгөчө көңүл бөлүнөт. Азыр мамлекеттик миграция кызматынын тышкы миграция чөйрөсүндөгү функциялары Тышкы иштер министрлигине өткөн, муну сиздер жакшы билесиздер.